Кийинки куттуктоо сөз. Жыл сайын 12 май мейирмандардын эл аралык күнү катары белгиленип келет. Ал күнү көпчүлүк кызматкерлер жумуш учурунда калк саламаттыгына кам көрүп жүргөндүктөн Талас облустук үй бүлөлүк медицина борбору дем алыш күнү өз кызматкерлеринин майрамын белгилешти. Майрамдык иш-чара алгач аралыкка чуркоо менен башталды. Мырзалар менен жарышкан мейирман айымдардын айрымдары биринчи кел, байгелүү орундарды багындырды. Ал эми аркан тартыш оюнунда болсо мейирмандар эки топко бөлүнүп кызыктуу оюн көрсөтүштү. Жаштар спорттук оюндарды өз активдүүлүгүн көрсөтүшсө, ал эми жогорку курактагы мейирман айымдар кесиптештерин колдоо үчүн келишкен. Тамара Бокошова майрам жылдагыдан өзгөчө өтүп жаткандыгын билдирет. Жылда майрамды башкача тосчу элек, быйылкы майрам аябай жагып атыр. Природада жашыл, бак дарактын ичинде ишылып, жаштар чуркап, биз болельщик болуп отурбуз. Мындай майрамдар көп боло берсин. Мейирмандардын эл аралык күнүн ачык асман алдында белгилөөнү саламаттыкты сактоо министрлиги уюштурган. Медицина кызматкерлери арасында спорттук оюндарды жайылтуу башкы максат. Эл саламаттык сактоо министрлиги инициатива көтөрдү. Президенттин жарлыгын негизинде Жашыл мурас акциясын өткөрүү менен чектелейли. Анан кийин өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде бүгүн атайын эски мындайда курап калган тал тарактарды алып салып, жерин тээп, ал жерге роза көчөттөрүн отургузуп атабыз. Анан жалаң эле мындай роза көчөттөрдү отургузуп коюп тарап кетпестен, бул жерде өзүбүз баягы саламаттык сактоо күнү катары белгилеп, ушул жерде спорттук оюндарды уюштуруп, бүгүнкү күндө эл аралык мейирмандардын күнүн ушундай форматта өткөрүп атабыз. Соңунда өз ишинин мыктыларына ардак грамоталар тапшырылды. Бегайма Сымбаева, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары.